30-сентябрь дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Зардалы айылына барды. Өлкө башчы келерки жылдын жазында калктуу конушка баруучу жолдун курулушу башталарын, андан соң Зардалыны электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлөрүн айтты. Ошондой эле уюлдук байланыш маселесин чечүүнү тиешелүү кызматкерлерге тапшырмаларды берди. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы Япониянын командасы менен беттешип, оюн 1-1 менен аяктады. Жыйынтыгында кыргыз футболчулары 45 курамадан мыкты 10 командалардын арасына кирип, Азия кубогуна жолдомо алды. Кыргызстан-Япония футбол беттешинде президент Садыр Жапаров баш болуп, президенттик администрациянын кызматкерлери күйөрмандык кылды. Жаңы Аккула ипподрому Вайын-Антоновка айылынын аймагына куруу мерчемделүүдө. Ноокатта 1 миллиард 200 миллион сомдук жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Кайрымдуулук жана коомдук активдүү ишмердүүлүгү үчүн Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова коомдук таануу сыйлыгы менен сыйланды. Евразия автономиялык коммерциялык эмес уюму Кыргызстанга дагы 50 мектеп автобусун белекке берди. Веб-камера студияларынын ээси Даниэль Ажиев мүлкүн конфискациялоо жана айып пул салуу менен 9 жылга эркинен ажыратылды. Кыргызстандан Афганистанга 120 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Садыр Жапаров инфузиялык эритмелерди, инъекциялык ампулаларды жана көз тамчыларын чыгаруучу фармацевтикалык заводдун ачылыш аземине катышты. Грек-Рим күрөшү боюнча Олимпиаданын коло медалдын ээси Жоламан Шаршымбековдун үйлөнүү тою болду. 1 октябрь шейшемби. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Карылар күнү менен куттуктады. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын минималдуу өлчөмү 6900 сомду түздү. Бишкекте жүрөктөн жүрөккө аттуу кайрымдуулук жарманкеси өттү. Акылбек Жапаров Ереванда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышты. Мындан тышкары Евразия экономикалык форумунун пленардык жыйынында сөз сүйлөп, бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Кыргызстандын бала укуктары жөнүндө конвенциясына кошулгандыгынын 30 жылдыгына арнап, Кыргыз почтасы жана ЮНИСЕФ жаңы почта маркасын чыгарышты. Рустам Жокоев Уна мамлекеттик мекемесинин жетекчиси кызматынан бошотулуп, анын ордуна Улан Карыпбеков дайындалды. Президент жергиликтүү кеңештердин сандык курамын бекитти. Манас эл аралык аэропортунда зер буюмдарды текшере турган атайын пост ачылды. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 13 миллиард куб метрден ашты. Президент айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводунун ачылыш аземине катышты. 2 октябрь шаршемби. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу өтүп, анда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселелерин талкуулашты. Жогорку кеңештин жаңы депутаты Алтынбек Кылычбаев ант берди. Сот Эркин Мамбеталиевди 5 декабрга чейин камакта калтырды. Мамлекеттин балансы толуктоодо. Бул ирет Токмок шаарында Восток кинотеатры жана Панфилов районундагы Кайыңды нан кабыл алуу пункту мамлекеттин менчигине кайтарылды. Жалал Абад облусунун Тогуз Торо районундагы Мойдунов атындагы жалпы орто билим берүү уюму жылдын мыкты мектеби аталып, 300 000 сомдук сертификат менен сыйланды. Бишкекте күз-кыш мезгилине даярдыктын жүрүшү текшерилди. Акылбек Жапаров Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде лекция окуду. Бишкекте көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору ачылды. Бишкек-Ош жолундагы ашууларга кар күрткүсүнөн коргоочу тосмолор орнотулду. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Италиянын Рим шаарына барды. 3 октябрь бейшемби. Садыр Жапаров менен Италиянын президенти Серджо Матарелланын расмий жолугушуу аземи өттү. Анда Кыргызстандын желеги салтанаттуу көтөрүлдү. Оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик кийимдерин аткарып, Ардак Кароолдун башчысы салам рапортун берди. Андан соң эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн потенциал абдан чоң экенин белгилешти.
Өлкө башчы Италияга болгон иш сапарынын алкагында Италиянын министрлер кеңешинин төрайымы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анын жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынып, бир катар документтерге кол коюлду. Нарын эт комбинатынын жерлери мамлекетке кайтарылды. Анын ордуна 2 завод курулат. Акылбек Жапаров Илимдер академиясы менен кардиология борборун оңдоо иштери менен таанышты. Бишкекте Лейлек килемдери 2024 фестиваль жарманкеси өттү. Ысык көлдөгү Лагуна Сити салуу борбору мамлекетке кайтарылды. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу боюнча илимий борбор түзүлдү. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Израиль, Иран жана Ливанга барбай турууга чакырды. 4 октябрь жума. Италиянын Рим шаарында Кыргызстан паркы ачылды. Италияга болгон иш сапардын алкагында бир катар жолугушуулар өттү. Алсак Садыр Жапаров депутаттар палатасынын спикери Лоренцо Фонтана менен Италиянын сенатынын спикери Иньяцио Ларуса менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ошондой эле өлкө башчы ишкер жана чыгармачыл чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Бишкек жана Рим шаарларынын ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Ватиканга жасаган расмий сапардын алкагында Садыр Жапаров жана 1-айым Айгүл Жапарова Рим папасы Франциск менен, ошондой эле Ватикандын мамлекеттик катчысы Пьетро Паролин менен жолугушту. Өлкөнүн бүт аймактарында мугалимдер күнүнө арналган салтанаттуу иш-чаралар өттү. Жылдын мыкты мугалими 2024 республикалык сынагынын баш байгесин Ош мамлекеттик университетинин билим мектеп-лицейинин математика мугалими Назгүл Каныбекова жеңип алды. Сынактын шартына ылайык эми ага Бишкектен батир берилет. Ош шаарында окуучулар үчүн акысыз автобустар каттамга чыкты. Ысык көлдө селден жабыркагандарга үйлөр курула баштады. Ысык көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга 49 жылга ижарага берилди. Таласта перинаталдык борбордун курулушу башталды. Быйыл күз-кыш мезгилине даярдык жакшы болгондуктан электр энергиясына чектөө киргизилбейт деп энергетика министри убада берди. Пенсияга чыгуу үчүн мурда 20-25 жыл эмгек стаж талап кылынган болсо, эми 5 жылдык гана эмгек стаж талап кылынат. 5 октябрь ишемби. Президент Садыр Жапаров билим берүү тутумунун кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Нарындагы Алато мейманканасынын жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Папан суу сактагычына чакан ГЭС курула баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров капсула салуу аземине катышты. Ички иштер министри Улан Ниязбеков кылмыш иликтөө кызматкерлерин кесиптик күнү менен куттуктады. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргызстандын билим берүү системасынын 100 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты.